Ассаламу алейкум. Баткен облысының аймағында дин қызматкерлерінің білімін жоғарылатуға бағытталған 3 күндік оқу семинары башталды. Қырғыз Республикасының Қорғау кеңесінің шешімін ишке ашыруу жана дин қызматкерлерінің Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасы боюнча билимдерин жоғарылатуу максатында Баткен облысында 3 күндік оқу семинары башталды. Семинарды Баткен облыстық мұсылмандар казыяты уюштурууда. Окутууну Кыргызстан Алымдар кеңешинин мүчөлөрү Кенжетай Ажы Курманкожоев Сүлүктү шаарынын жана Лейлек районунун имамдарына, Мирзат Барпыбеков Кызылкия шаарынын жана Кадамжай районунун имамдарына, ал эми Жеңишбек Ажы Курбанов болсо Баткен шаарынын жана райондорунун имамдарына сабак өтүшөт. Агартуу иш-чарасы диний билим менен гана чектелбестен Кыргызстан тарыхы жана дин тутуу эркиндиги тууралуу жаңы кабыл алынган мыйзамдардагы өтүлөт. Окуу семинары Баткен шаарында, Кадамжайда жана Сүлүктү шаарында өтүүдө. Райондордун жана шаарлардын имамдары катышууда. Бул иш-чара дин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууга, ислам динин кеңири жана туура түшүндүрүүгө өбөлгө түзөт. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүн Баткен облусу боюнча биз бардык жума окуган мечит имамдарына, медресенин мудирлөрүнө, мугалимдерине Ханафи мазхабы акыйдасынын акыйдасы боюнча билим жогорулатуу боюнча 3 күндүк семинар баштадык. Ал семинардын максаты бүгүнкү күндөгү ошол элибизди бир Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасына бекем болушунун максатында кылып жатабыз. Бул 3 жерде болуп жатат. Бирөөсү Кадамжай районунда Кадамжай Кызылкия шаар имамдарына, бирөөсү Баткен шаарында Баткен район шаар имамдарына, мугалимдерине, анан кийин бирөөсү Сүлүктүдө Лейлек жана Сүлүктү шаарынын имамдарына, мугалимдерине ушундай окуу семинар болуп атат. Бул семинар Кудай кааласа бүгүн башталды. Жекшемби күнү кеч саат 5-те бүтөт Кудай буйрса. Кудай таалам баарыбызга пайдалуу илим туура түшүнүү насип кылган болсун. Кыргызстандын аймагында ислам динин калкка туура жеткирүү, ошондой эле дин кызматкерлеринин билим деңгээлин көтөрүү аркылуу өлкөдөгү диний сабаттуулукту жогорулатуу максаты коюлган.